Бүгүн 21-сабак. Барган сайын эми сабактар орулаш татаалдаша берет. Бирок калтырбай окусаңар оңой эле болот. Бүгүн мумпоп, грамматика кайсы бир жерде жайгашканды, ошол жерде турганын көрсөткөн грамматиканы окуйбуз. Бул жерде көрүнүп турат жер плюс исое же опсое. Дегенде кыргызча айтсам жөнөкөй офис үйдө, кайсы бир жерде, дөдө мүчөнү корейче менен берилет. Бул өзгөрбөйт. Кыргыз тилинде 12 түрдүү болуп, тетө, мектепте, үйдө, иште болуп өзгөрөт. Корей тилинде бойдон эле кала берет. Ошонусу менен оңой эле. Эми биз адамдын же буюмдун кайсы бир жерде турганын кантип айтабыз? Анда эмесе кеттик. На. Мисошинин одие 있어요? Мисо мырза кайсыл жакта? Мисошинин 집에 있어요. Мисо мырза үйдө. Азыр ушул эки суроо жоопту бирден кылып силерге түшүндүрүп берем. Байкаганыңыздардай одие исое чогуу жүрөт, дайыма жанында болуш керек. Бул жок болсо болбойт. Биз жөн эле мына атайын бөлүп көрсөтөйүн. Оди деп суроо бербейбиз. Одие исое деп суроо берсе, жооп бергенде дагы исое менен кайра жооп берилет. Алдына зататоч коюлат. Кандайдыр бир жер, ошол жерге аягына мүчө уланат. Кыргыз тилинде үйдө, мектепте дегендей аркасына улайбыз дагы. Унутпагыла, жердин же бир буюмдун аркасына улайбыз. Андан аркасына улагандан кийин исое же опсоену алып келип коебуз. Башында нуга, ким, муот, эмне бар же жок экенин. Мисал үчүн Мисошига 집에 있어요. Мисо мырза үйдө. Биз кыргызчада үйдө дедик, бүттү. Да мүчөсү менен эле бүтөт. Корей тилинде чип, ким. Мисошига каякта? 집에 있어요. Исое аркасында чогуу жүрөт. Бул бар деп которулганы менен кыргызча турат деп же болбосо кээде которбойбуз деле. Мисалы, 가방 책상 위에 있어요. Сумка 책상, стол, 위, үстү. Үстү эле деп койсок болбойт, үстүндө деш үчүн мүчөсүн уладык. Үстүндө турат. Сумка столдун үстүндө турат. Же жөн эле столдун үстүндө. Түшүндүңүздөрбү? Биринчи сүйлөмдүн эси көк менен жазылып турат. Анан анан исое. Эгерде ордун алмаштырып койсок кандай болуп калат? Мисошига 집에 있어요. Биринчи сөздүн эси келди, ким деген келди. Экөөнү алмаштырып койсок, 집에 мисошига 있어요. Мындай айтып берсек деле туура боло берет. Биринчи кайда, анан үйдө. 가방이 책상 위에 있어요. Сумка столдун үстүндө. Эми столдун үстүндө сумка турат десек деле 책상 위에 가방이 있어요 деп айтып берсеңер болот. Түшүнүктүү болдубу? Дагы деталына түшүндүрүп берсем, мисал, 나나씨는 학교, анан 있다. 나나айым мектеп, 있다 деген, да деген мүчө. Мектепте деш үчүн эмне дешибиз керек? 학교에 있어요 дешибиз керек. Түшүндүңүздөрбү? 백화점, супермаркет 명동до турат. 명동 ошол адрес жайгашкан жери. 명동에 있어요. 지갑이 집 없다. кошелегим үйдө жок. 지갑이 집에 없어요. кийинки мисал. 교실 시계가 없다. класс 시계 илинип турган саат 없다 жок. класста саат жок. 교실에 시계가 없어요. 미소씨가 회사에 없어요. 미소 мырза офисте эмес. Байкасаңыздар, офисте жок эмес, офисте эмес деп которобуз. Сумка 가방에 열쇠가 없어요. сумкада ачкыч жок. Кийинки бул жерде азыр кичинекей диалог болот. Эки адам сүйлөшүп атат. Телефондо сүйлөшүп жатат. 통화 중 деген телефондо сүйлөшүү. 나나 айтып атат. 미소씨 학교에 있어요? 미소씨 мектептесиңби? 미소 айтып атат. 아니요. 학교에 없어요. мектепте эмесмин. 저는 지금
Коңон деген парк. Өзүңүздөр айтыңыздарчы, парктамын деп айтып көрүңүздөр. 저는 지금 공원에 있어요. Мен азыр парктамын. Көрдүңүздөрбү? 있어요ну кантип колдонуп атабыз. Кийинки диалогду карагыла. Нана дагы суроо берет, Мисо дагы жооп берет. Мисо 씨, 기숙사에 무엇이 있어요? жатаканада эмне бар? 침대와 책상이 기숙사에 있어요. Кровать, стол жатаканада бар дейт. Ва мүчөсүн өткөндө окуганбыз, эсиңердеби? Кандай экен, оңой эле экен? Теманы бир сыйра жыйынтыктап коеюн. Маамури кылабыз. Карагыла, кандайдыр бир локация, жайгашкан жер, ошол жерде адамдын, буюмдун турганын, ошонун үстүндөбү, астындабы, ушул жайгашкан жерин баардыгын айтыш үчүн корей тилинде анан иссойо, эгер турбаса эмес деген мүчө опсойону колдонот экенбиз. Мисо 씨가 집에 있어요. үйдө. Мисо 씨가 집에 없어요 десек үйдө эмес. 가방이 책상 위에 없어요. сумка столдун үстүндө эмес. 책상 위에 가방이 있어요 десек деле столдун үстүндө сумка жок дегенди билдирет экен. Эми кийинки сабактарга чейин сөздөрдү жаттайсыздар. Көрдүңүздөрбү? Бүгүнкү сөздөрдөгүдөй тааныш эмес жаңы сөздөр чыгып калса, улам катып токтоп калабыз. Ошондуктан тезирээк кетиш үчүн сөздөрдү токтотпой жаттай беребиз. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга ийгилик.